Рахмат. Менин суроом өкмөткө, комиссияга анан кийин биринчи кезекте. Андай болсо мындай экологиялык катастрофа тобокелчилиги бар ишкананын иштетүүнүн кереги барбы? Өкмөткө дагы, комиссияга дагы. Чыныбай Акунович, иштетүүнүн кереги барбы деп атпайсызбы? Эгерде мындан бир 10 жыл мурун ушундай комиссиянын жыйынтыгы менен чыксак, иштетпей жаап салсак болот эле. Толук мүмкүнчүлүк болот эле, себеби жанагы мөңгүлөр сакталып калмак. Мынчалык хвостохранилищеге 100 миллионго жакын куб чогулмак эмес. Катастрофага алып келе турган коркунучка чейин. 10 жыл мурун же 15 жыл мурун жапсак болот эле да, азыр кеч болуп калды. Эч бир ал жерде мөңгү калган жок. Суулардын баары тиги ууланган. Жана Сары Төрдөн 8 тонна алтынды алгандагы 3 жылдан бери рекультивация жок. Биз сунуш кылып атканыбыз, өкмөткө алалы дагы, өкмөт иштетсин, жана 20% алтынды Нацбанкка кол тийгиз мамлекеттик запас кылып койсун деп атабыз. Бүт ошол жана катастрофага алып келе турган чыгымдардын баарын ушуну менен өзүбүз жабалы деп атабыз. Эмне үчүн дегенде мына сиздерге таркатып берди болуш керек, мен таркатып бер дедим элем. Фишердин колу менен турат жооп бу жерде. Жазганбыз, мунун баарына ким жооп берет? Миллиардтаган доллар экологияга чыгым келтирдиңер дегенде момундай жообун берип атат. Мы не имеем каких-либо финансовых обязательств в результате загрязнения почвы, грунтовых вод, водоемов или атмосферы деп атат. Биз бербейбиз дейт, бир тыйын дейт. Мына айтты го, кайыр сурагансып сурап жүрөбүз. 5% кредит бергилечи, 5 жыл алдын ала дивиденд бергилечи деп сурап атабыз деп. Кайсы киши 5 жыл алдын ала дивиденд сурап барат? Канча прибыль алабыз, каяктан билет? Балким эртең катастрофа болуп кетип, жок болуп кетет баары теңди. Качып Канадага барып, Гавайский островко барып жашай берет. Проблеманын баары бизге калып атпайбы? Биз ошон үчүн сунуш киргизип атабыз ушундай. Мен сиздин сөзүңүздөн түшүндүм, ошо экологиялык бузулуу бар, чөйрөнүн баары жарабай калган, муз мөңгүлөр эрип кеткен, только иштетип ошону тазартышыбыз керек деп атасыздар, туура? Мындайда ал жерде иштегендердин жарымынан көбү, басымдуу көпчүлүгү токтоткула деп атат. Эми естественно үйүн бага албай, үй бүлөсүн эптеп зарплата алып иштеп аткандар дагы бар. Алар токтоп калбасын деп атат. Бирок эгерде токтотуп салсак, азыр бүттү жабалы, Канадада кетсин, андан көрө токтотуп коелу десек, жанагы хвостохранилищега жок эле дегенде бир миллиардтаган долларлар кетет. Аны биз дагы Дүйнөлүк банктан, Азиялык банктан, кошуна мамлекеттерден, Өзбекстан, Казакстандан кайыр сурайбыз да дагы. Андан көрө кумтөрдү толук алып иштетип, өз күчүбүз менен ошонун баарын ликвидировать этели деп атабыз. Мына көчө Карганбек Садыкович айтып кетти. Жылына 2 миллиард доллардын акчасы түшөт деп атат. А биз алганыбыз 44 миллион 15 жылда. Андан көрө ошол акчаны Нацбанкка салбайбызбы? Андан көрө ошол акча менен ушулардын баарын ликвидировать этпейбизби? Хвостохранилищени тазалап чыкпайбызбы? Жаңы хвостохранилище салалы, безопасный кылып туруп. Токтотуп салалы десеңиз, мен деле макулмун, бирок дагы кайыр сурап калабыз да башка мамлекеттерден. Тактоо иретинде айтып коеюн дедим эле. Анан мөңгүлөр боюнча биздин мыйзамыбызда мөңгүнү иштетпе деген эме жок экен да. Нету запрета на отработку. Поэтому прямое воздействие в настоящее время 4% ледников, которые вот в этом узле находятся, ледник Петрова, Лысый и Давыдова, прямое воздействие на 4% ледника есть воздействие, вот карьера действующего. Сиз калпайтпаңыз. Ледник бардыгы жок болуп кеткен. Азыр Давыдов ледниги жылып келип карьерге түшүү коркунучунда турат. Калган ледниктер жок. 4% жок болду, калганы турат деген. Кудайды карап калып айтсаң болбойбу? Ледник Петрова, комиссия узарып калса, мен сизди алып барып туруп ошол жерден көргөзөмүн, кандай экен. Ледник Давыдованын жылышын мен сиздерге айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Канадалык Катардагы полицей билими жок. Тоо инженер эмес. Ошол келип казгандыгына байланыштуу туура эмес алганда бул рудникке алтын көп жаткан жерди сугалактанып казып баштап, биринчи музду кертпей туруп. Ал түйүн ала баштагандан баштап анан жылуу коркунучу башталганда музду сүрүлүп келип түшүү коркунучу. А жерден качып чыгышты дагы бедный урган иштетип атат бүгүнкү күндө. Ошентсе дагы 1 миллион доллардын алтынын алып атат күнүнө. Урматтуу депутаттар, анан жооп бергендер, чакырылгандар. Жоопту айтып атканда кыскача берсеңиздер. Бир мисал айтайын, 2009 жылы биздин өкмөт бир компания менен соттошуп, эл аралык сотто. Англиялык бир фирмага 105 миллион доллар төлөптүр. 2,5 миллион доллар төлөптүр да. Биздин ушу международный сотто бир процессибизди аягына чыгып колдоп берди. А эмне ушул Индира Сатаркулованы же болбосо алдашыпты колдонсо болбойт беле? 2,5 миллион эмес, 200 эле миң доллар менен иштейт эле да.
Эмне үчүн дегенде 2,5 миллион доллардын жарым миллионун берген дагы 2 миллионун чөнтөккө салып койгон биздин эле чиновниктер. Макул бул мурунку бийликте болду деп айталы. Акылбек Шакирович. А азыркы бийликте дагы мынакей. Мен кече сурадым министр финансовтан. Бербей атат. Дагы бир фирма менен соттошуп атат. Турецкий бир фирма менен өкмөт. Англиялык фирма утту деп атат. Бир Майкл бирденке деген фирма утту деп атат да. Анан суммасы канча долларга утту десем, аны бербей атышат дагы 17 000 доллар предоплата кылдык деп атат. Ай, бергиле чайланайын. 2 миллион доллар төлөдүңбү же 3 миллион доллар төлөдүңбү? Бербейт. Мына жыйынтык. Эмне үчүн киргизгенимди айтайын да. Анан эми мен макулмун, толук алып салалы. Бирок специалисттерди эртең ошол Алдашев, Муралиев, Ибраев окшоп балык болуп олтуруп, баягы эчтеке чечпей отурган совет директоров болбош керек да. Правлениянын көзүн чукуп туруш керек. Себеби правления толук өкмөткө башыйат. Чукуп, моуну бүтүр. Экологияга зыян келтирген жериңди оңдо, финансовый нарушенияңды оңдо, уурдалып аткан акчаны мамлекетке бур деп турган көз карандысыз. Булар көз карандысыз эксперттер. 2 ай мурун эле сиздер менен бирге тандаган эксперттер ушулар. Садыр Нуркожоевич, сизге суроо берүүдөн баштайын. Мына ар бир парламент келген сайын кум төргө асылат. Анан аягында баары тынчыйт да. Же болсо парламент тарайт. Сиздин оюңузча парламенттагы өкмөт менен кошо кетеби же кетпейби? Мына күзгө чейин. Мыктыбек Юсупович, мен аны айта албайм. Бирок мен бир нерсени суранам. Таркасак дагы ушу кумтөрдү мамлекеттин пайдасына чечип берип коюп анан таркап кетели да. Ошондо ушул 5-чакырылыштын депутаттары тарыхта калабыз да. Анда чечип туруп тарап кетишибиз керек экен да, мен ушундай түшүндүм.